Эми биринчи суроо ушул өлкөдөгү абал боюнча болсун. Бүгүн 8 апрель вирус жуктургандардын саны 270 адамга жетти. Алардын арасында дарыгерлер дагы бар. Учурдагы кырдаалга сиздин оюңуз кандай? Эгерде мындай ой айткың келет, оюңду туура кабыл алган, туура түшүнгөн мындай бир аудитория болсун. Анан жанагындай кылып өйрөктөн шыйрак чыгарып, кээ бир азаматтардын берген комментарийлерин карап отурган болсоң, канчалык караңгылык, канчалык сабатсыздык деп мен ушул сөздү көп кайталайм. Ошого дагы бир жолу далил болуп беришет алар. Кээ бирлер айтып атат, Мадумаров коронавирус жок деп айтты. Эгер сен ошондой деп уккуң келген болсо, ошондой. Бирок коронавирус жок деп эч ким айткан жок да. Эгерде ошол кээ бир азаматтар баягы комментарий берип аткандар, менин кайрылуума 19 марттагы Мадумаровдун кайрылуусун карасаңыздар, мына ушундай илдет келди. Саясат керекпи, шайлоо керекпи, эл керекпи? Тездетип карантин киргизилиши керек деген сунушту биринчилерден болуп Мадумаров айтты. Эгер алардын мындай бир эсине кичине бир чаң жугуп калбаса. Мен маселени башкача айттым. Коронавирус жок эмес, бар. Бирок бул адамдын колунан жаралган нерсе. Бул табияттан жаралган нерсе эмес. Мына буга далил катарында Американын баягы кызматчылары, жашоо кызматкерлери. Мына ошол COVID-19 деген вирусту Американын Массачусетс технологиялык институтундагы кызматкер Кытайга саткандыгы жөнүндө аны камакка алышты. Демек Мадумаровдун сөзү туура. Муну киши чыгарган. Бул аскердик жаатта пайдалануучу өтө коркунучтуу курал. Эгер ошондой курал пайда болгондон кийин, демек аны колдоноордон баштап ага дабасын да кошо издешет. Мунун дабасы бар. Көптөгөн дүйнөдөгү оорулардын дабасы бар, бирок аларды чыгарышпайт. Эмнеге? Себеп фармацевтикалык дары компаниялардын мафиясы ага уруксат бербейт. Бул чоң саясий, финансылык оюн. Кыргызстанга эмне үчүн айттым мен? Көп чочулабагыла деп. Коркунучтун өзү жарымдар. Мына айтышып, Кыргызстанда момпос беребиз, балмуздак беребиз деп чакырышып алып, үстүнөн шланга менен суу куюп, бүт баарын тазалап жуушуп атып, ак халатчандар деген. Натыйжада эмне болду? Бүтүндөй бүт баары калп болду. Булардын баары Шергазы мырза аябай чоң глобалдык Кыргызстандын саясатчыларынын акылы жетпеген чоң мындай бир аймактагы чоң оюн болду. Ошондуктан өзүбүздү сактайлы, коргонолу. Мен дайым айтып берем, эгерде биз тазалыкты гана бекем сактаган болсок, ниетибизди түз кылсак, баардыгы жакшы болот. Момундай баягы дарылып элдерге окшоп. Момунча киши жугузуп алды дейт. Анда көрсөк ким? Момунча киши айыгып чыкты дейт. Шергазы мырза, факты менен сүйлөйлү. Бүгүн ушул COVID-19 дарыны биринчи баскычтан текшерүүдөн өткөргөн Кытай мамандары. Алардын биринчи баскычы өттү. Булар аябай тездик менен иштеп чыга турган болсо, COVID-19 каршы дары ушул жылдын аягында, декабрда пайда болот дешөдө. Экинчи сыноону Америка баштады. Алардын биринчи баскычынан өтө элек. Алар клиникалык изилдөөгө түштү. Алардын дарысы 2021 жылдын июнь айларына барып пайда болот деп атат. А эгер дарысы жок болгон болсо, кантип дарыланып кетип атат? Кантип айыгып кетип атат? Бул дагы чоң маселе. Рахмат. Эми сиздин баягы айткан үйүмдө 2 килограмм un жок же шекер жок деген сөзүңүздү оппоненттер тарабынан бурмаланып, азыр социалдык тармакта мындай талкуу жаратып жатат да. Ушул тууралуу өзүңүз түшүндүрмө берип кетсеңиз. Бурмаланбаган сөздү биз өзүңүздөн угалы. Рахмат. Мен баягы түшүнбөгөн кишилерге кайра айтуудун кажети жок. 1 килограмм un жок дегендин себеби мондай. Биз күнүмдүк оокатыбызды алып калдык. Bir günde bir bütün dağı janагындай нан албайсың, бөлкө жана кесилген салапанга курулган жарым аласың. Эмнеге? Себеп эртең Аллах насип кылып аман болуп ошолго жетсең, барасың дагы кайра ошонун жаңы келгенинен тандырдан чыкканын кайра аласың. Аны алып алып катырып, ачтып отуруштун кажети жок. Биринчиден. Экинчиден, бүгүнкү күндө баарыбыз айтышыбыз керек, шаарда кыргыздын кыз келиндери камыр жасабай калышты. Эмнеге?
бардығы даяр камырлар, 1,5 килограммдық, 1 килограммдық, 2 килограммдық болып, боорсокко, жанакы 5 бармакка, анан кесмеге деп бардығы даярдалып тұр. Үйдө камыр жасалбайт. Демек унун кажети жок. Эгер кесме жасай турган болсоң, 5 бармак жасай турган болсоң, чуркап барсаң, эшиктин үйүңдүн алдында дүкөн турат. Барсаң каалаган унду, же болбосо жанагы даяр болгон камырды сатып аласың. Туурабы? Ошондуктан үйдө баягындай илгеркидей болуп кап менен кармап калуу деген жок. Мен ошону айттым. Менин үйүмдө дагы бир айтам. Эгерде пендени кандайдыр бир туура эмес маалымат берейин, алдайын деген бир максатым болгон болсо, мен жараткандан корком. Ошондуктан күнүмдүк оокатты күнүмдүк алып алганбыз. Рахмат. Эми Алахан Кимсанбаевич, ийик суроо мындай болсун. Ашууда ат алмаштырдык. Эски саламаттык сактоо министрин кетирип, ордуна жаңы министр алып келдик. Азыркы саламаттык сактоо министринин ишине кандай баа бересиз? Биринчиден ага баа бериш үчүн бир аз убакыт керек. Ашууда туура сөз, бирок ошол ашууга туура эмес ат менен жолго чыкканбыз да. Ошол атты минип алып ашууга чыкпак керек. Кептин баары ушунда. Кадр кандай болуп атат? Кадрлык саясат кандай болуп атат? Кимдер келип атат? Мына вице-премьерди алып, анын ордуна вице-премьерди коюп. Эмне болгон жумушту аткарды? Кай жерде иштеген? Кандай тажрыйбасы бар? Эмнеге жөндөмү бар? Жаңы келген министр боюнча эч кандай сөз айта албайм. Себеби ал киши менен мен мындай ишмердүүлүгү боюнча тааныштыгым жок экен. Массалык маалымат каражаттарында ар кандай маалыматтар бар. Өтө терс маалыматтар дагы бар. Анан жакшы деген маалыматтар бар. Бул мыйзам ченемдүү көрүнүш. Анын ишин байкашыбыз керек. Бирок кечээки маалымат жыйынында билдирип, туура эмес маалымат берип аткандарды биз жазалайбыз. Ушул жазалайбыз деп келишет. Эле баары жазалайбыз деп келет. Биз ушул ишти жөнгө салабыз деп келген кишини көрбөйбүз. Баарын жазалайбыз. Ошондуктан жазалаардын алдында биринчи ишти жөнгө салыш. Демек, убакыт берип көрүш керек. Жазымы бир аз үйүңүз жок болуп кетти. Мына эми жакшы болду окшойт. Кийинки суроо, азык-түлүктүн кымбатташы боюнча Алахан Кимсанбаевич, өкмөт башында айтты да, тамак аш эч кандай кымбаттабайт деди эле. Эми азыр бирок баа көтөрүлдү. Буга өкмөт кандай чара көрүш керек эле? Бирок баанын кымбатташы менен карапайым эли кыйын болду. Ушул тууралуу. Баягы өкмөттү жактап, өкмөттү актап аткан азаматтарга айтып коеюн да, бул өкмөттүн колунан дагы бир жолу, 1000 жолу кайталам эч нерсе келди. Россиянын өкмөтүн караңыздар. Күн сайын жыйын өткөрүлөт. Ишустим күн сайын. Баягы кредит алгандарды эмне кылабыз? Ипотека алгандарды эмне кылабыз? Энелик капиталды кандай кылабыз? Аларды кандай кылып жеткирип беребиз дешип, күндө жыйын өткөрүлөт. Биздин өкмөттө ушундай жыйын өткөрүлөт. Менимче алар өздөрү түшүнбөй турат эмне болуп калганын. Мен жанагы тотугуш саясаты деп айтканым себеби, ошолорду карайт, эртеси күнү кайталап коет. Бирок караңыздар, аларды биз кайталай албайбыз. Россия боюнча, баягындай салыктарды токтотуп туруу боюнча дагы көптөгөн. Бул мамлекеттик программа. Америка $1 триллион берип атат. Бул дагы мамлекеттик программа. Кыргыз бийлиги ушул коронавируска каршы деп бөлгөн Дүйнөлүк банктын $121 миллион бизде казнабызды толуктайбыз. Бул деген баягы эгер чындап эле COVID-19 деген ушунчалык коркунучтуу вирус болуп турган болсо, оорукчандар жугуп аткан болсо, биринчи кезекте баягы жасалма өпкөнү дем алдыруу аппараты Россияда дагы өтө таңкыс болуп атат. Бардык мамлекеттерде таңкыс, а бизде канчасы бар ошол? Эмне үчүн ошого суранбайт? Бизге ЭВЛ деп коет, искусственный вентиляция легких. Ошол жасалма өпкөнү жасалма дем алдыруу боюнча аппараттардан жардам бериңиздер, бизге могул нерседен, бизге техникадан жардам бериңиздер, бизге медициналык каражаттардан жардам бериңиздер дебей, $121 миллион, $900 миң тегерегинде акча бизге акчалай берилет. Себеп коррупция.
Эгер вируска каршы болгон болсо, анда сен дары сура, анда сен ийне сура, анда сен аппарат сура. Ушул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, рак менен ооругандардын аппаратын 10 миллион доллар турат экен, ала албай атабыз деп 5 жылдан бери ыйлайт. Ошого окшогон өтө кымбат баягындай заттарды сураныш керек. Акча эмес. Кыргызстанга акча келгенден кийин ал кандай кетишин билебиз. Кайда кетиш? Жанагы азык түлүктүн кымбаттаганы боюнча Шергази мырза, мен ошол 19 марттагы кайрылууда айттым эле. Касиеттүү элбиз. Көп эле моундай будумчанга түшпөйдү. Биз кыйынчылыкты өзүбүз жаратпайлы деп. Мына ошонун көп өтпөй эле 200 сомдун тегерегинде турган сарымсакты бир күндө карасам 950 сомго чыгарышты. 1000 сомго чыгарышты. Туура. Анан жалдырап карап отурат. Алсаң да аласың, албасаң да аласың. Эмнеге? Себеп ушул сарымсак ушул вируска жардам берет экен деген сөздү угуп калды. Башка мамлекеттерде коом көмөк берүүнүн жаатында иш жүргүзө турган болсо, биздикилер ушул болеойдон пайдаланып, байып калуунун жолун изде. Мына кезинде билесизерби, бет каптарды 100 сомго чейин чыгарды. Туура. Азыр баардык соода борборлорунда чачылып жатат, калган. Ушундай болуп, будумчанга түшпөшүбүз керек эле деген гана максатты айтып койдум эле. Жанагы баягы кээ бир акырлардан жем жеген азаматтар ызылдап, чубулдап, угуп укпай, бүтүндөй баарын Бадумаровго каршы чыгышып аткандары, эми алардын абийиринде болсун, алардын намысы барбы жокпу өздөрү билсин. Баягы эл калып, Кара Көл шаарынын мэри да кайрылыптыр кечээ. Карап көрсөм, лейтенант экен, милиционер экен. 2010 жылкы тополоңдон кийин бир ушундай бир кызматка келип калган азаматтардын бири экен. Аман эле болсун. Анын ага түшүндүрүп берүүнүн кажети жок. Мен көңүл жабырган жокмун. Балдар ушундай деп жазыптыр дегенден, кайрылыптыр дегенден карап койсом, айланайын, аман эле болсун, аман эле болсун. Мен ал деңгээлге түшпөйм. Окей. Адахан Кесенбаевич, эми кийинки суроом ушул азыр ушул мигранттар менен эң көп жолуккан, мигранттар менен ар дайым байланышта болгон бул сиз саясатчылардын арасындачы эң көп ошол мигранттар менен байланышып турган. Айтсаңыз, ушул мигранттар акыркы учурда аябай көп кайрылып атат бизге. Россиядан бери келе албай калгандар, Турция, ушул тууралуу айтсаңыз. Ага көп акылды кереги жок. Ошол кайсы мамлекетте калып калган болсо, ошол мамлекетке жок дегенде бир учак жиберип, ошолордун баарын алып келүү боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүш керек эле. Тилекке каршы биздин Новосибирскидеги Толмачево аба майданында өзүңүздөр көрдүңүздөр, 200дөн ашык кыргыз жарандары тамаксыз, акчасыз, каражатсыз, сусуз калып аябай катуу кайрылуу жасашты. Бирок ага көңүл бурган бүгүнкү күндө бийлик жок. Жанагы бийликти сындап атат деп, чекесинен тер чыгып кеткен азаматтарга баса белгилеп айтат. Эгерде ушул бийлик эл керек, бизге биздин элибиз керек деген болсо, ошолорго жок дегенде бир учак жиберип, же биздин качан болсо Москвага барганда айтат, биз төрүктүү сиздин досуңуз болобуз, биз аябай каттуу сиз менен мындай бир бекемдешип иштешебиз дейт. Ошол достугуңду пайдалан дагы бир телефон чал. Россия өлкөсү, улуу өлкөсүңөр. Биздин ушул 200 жараныбыз Новосибирскиде калып калыптыр. Бир көмөк көрсөткүлө, учагыңарды берип тургула, биз ошолорду алып келип алалы десе, Россия жок дейт. Кандай дейсиз? Туура. Эми ошого күйүш керек да биринчи. Тилекке каршы биздин 100 миңдеген кыргыз жарандарынын келечеги бүгүнкү күндө белгисиз. Алар эртең бул карантин бүтөт. Бүткөндөн кийин алардын оокаты кандай болот? Алардын акчасы кандай болот? Алар барып баягы жаңы иштеген жерине барып ишке кире алабы? Алардын кожоюндары кайрадан ошолорду ишке алабы? Мен айтайын, дүйнөлүк масштабта бул тарт кеткенден кийин дүйнө өзгөрөт. Дүйнө аябай катуу өзгөрөт. Себеп байкатпай туруп дүйнөлүк чоң каржылык гео саясий оюн жүрүп атат. Кыргызстан ал оюндан сыртта, тек гана куурчакпыз биз. Мен ушуну азыр эсиме келип кетти да, 70-жылдары мына Жалал Абад областы менен Ош областынын ортосунда Кемпирабад деген сопоттагы бар. Кемпирабад. Жалал Абад менен Оштун ортосунда. Сузак району менен
Өзгөн районунун ортосунда. Анын төмөн жагы Өзбекстан. Өзбекстан. Ошол Өзбекстанда аябагандай катуу чоң соода базары бар. Азыр деле бар. Ошол жерге 4 шылуун барат дагы. 4 жерден туруп алып айтат. Кемпирабад суу сактагычынын дамбасы жарылып кетти. Суу каптап келатат деп жетишет. Эмнетет эле. Аябай ошол жанакы жердеги базардын ичиндегилердин баары кызы чуу болуп, бүтүндөй оокаттарын таштап качып чыгышат. Анан 4-өө каалагандарын алып алып кетип калат. Бүгүнкү коронавирус жөнүндө кызы чуу болуп аткан маалым дал ошондой көрүнүш. Коронавирус жок деп айткан жокмун, дагы бир жолу. Тынчтык мырза. Эки кулагыңыз менен угуңуз. Ал бар нерсе. Бул колдон жасалган нерсе. Бирок ал канчалык деңгээлде, канчалык даражада биздин Кыргызстанда коркунучтуу деп ушундай болот. Анан экинчиден, мен сизге бир статистикалык маалымат берип коеюн. Европадан көптөгөн эле маалыматтар чыгып атат, аны өзүңүздөр да көрүп атасыздар. Мына ушул жалган маалымат, жалган фейк деген маселелер чыгып атат. Эми караңыз. Мына ушул 20-жылдын башынан бери акыркы 2 айдын ичинде ушул ажылуу вирус дегенден каза болгондордун саны дүйнө боюнча 14.687-ге жетти. Бул 10 күн баштагы маалымат. Өпкөсүнө суу өткөрүп алгандардан 69.602 киши каза. 6 эсе көп. Маливиядан 140.584 киши каза. 2 айдын ичинде. Өзүнө өзү жаны кыйгандардын саны 153.696 киши. Жол кырсыгынан каза болгондордун саны 193.479 киши. СПИДтен каза болгондор 240.950 киши. Мындай айтат, тамеки тарткандан каза болгондордун саны 716.498 киши. Эмне кылды? Тамекини таштап коюшту. Тамеки чыгарбай койду. Чыгып атпай атат. Рак илдетине кабылып каза болгондор 1.177.141 киши. Кандай дейсиз? Кандай дейсиз? Эмнеге рактан каза болуп атат, тамекиден каза болуп атат? Эми мен бул жерде айтпайм. Арактан каза болуп, алкоголдон каза болгондор 358.471 киши. Ушул тажы вирусунан каза болду дегендердин саны 14.687 дейт. Эмне дейсиз? Кандай дешибиз керек? Бизде Кыргызстанда жанагындай бул мыйзам ченемдүү көрүнүш деген табигый көрүнүш дегенимде доктор мырза, илимдин доктору мырза айтыптыр, бул деген кыянаттык дегендер. Жок, мыйзам ченемдүү көрүнүш деген нерсе жылдын аягынан баштап сөзсүз ар бир мамлекетте киши каза болуп турат. Аны токтото албайсыз. 80ден өткөн, 90дон өткөндөр болуп турат. Бирок ошолордун баарын тажылуу вирустан каза болду деп кыйкырыштын кажети жок деп. Түшүнөсүзбү? Биздин Кыргызстанда мына азыр 2 киши каза болду деп айтып атабыз. Аллах сактаган болсун. Ким далилдеп берди дагы? Эгерде биз баягы ооруп калып анализ тапшырганы барган болсоң, биздин мамлекеттик дарыгерлер айтат. Баягы жолдомо жазып берет. Баланчы деген менчик лабораторияга барыңыз, бизде андай аппарат жок. Жөнөкөй каныңды анализ ала албаган аппараты жок Кыргызстан. Коронавирусту аныктай турган аппаратты каяктан алды, айланайын сага. Кайдан алды? Анан жанагы Ноокат районунда 3-өө жуктуруп алыптыр дейт. Коронавирус эмне? Жердигине карап тийет. Бир учакта келген болсо, бул ноокаттыктар ушул жерде отурат экен, анан сузактыктар бул жерде отурат экен деп тандап барып тийиптир. Анан ошол тажылуу вирус менен деп шектелгендердин баарын башка мамлекеттер дарыканаларга жаткырып аткан болсо, ооруканаларга, биздикилер барып чайканага жаткырып. Чайканада жатып, эң соңку жолу умрада жуундум эле деп кече өзбек аял ыйлап атат. 11-мартта жуунган бойдон жуун электим. Же бул жерде дааратканасы жок экен, же жууна турган жери жок экен, же бизге ийне сайган киши жок, же бизди караган киши жок деп ондогон кишилер ыйлап какшап калыппы. Же буларды баягы мага жооп берип аткан азаматтар көрбөй атат. Же алардын кулагы дүлөй болуп калды ушуларды көрбөй атат. Кээ ушулар жөнүндө болду. Анан Мадумаров коронавирус жок деп айтты. Айланай, башыңарга мүйүз чыгып кеткен жок, ошо 30 жылдан бери Мадумаров касылып келди. Кезинде
айтып койгон киши, чындыкты көтөрүп жүргөн киши дайым тепкиде калат. Мен Шергазы мырза эч күмөнүм жок. Аллах насип кылып ошол күнгө аман эсен жеткен болсо, көрөсүздөр, күзгө барганда ушунун баарын теңирден тескери болуп кеткенде арсыз күлүп чыгат. Элдин баары Мадумаровдой ойлой албайт да. Мадумаров дүйнөлүк масштабтагы алып аткан маалыматтарды биз ала албайбыз да. Биздин көзүбүз жетпейт да, биздин акылыбыз жетпейт да деп кайрадан мындай бир күлүп чыгышат да, арсыз. Ошондуктан бул чындык эртеби кечпи чыгат. Мен эч ишеним жок. Ушул Кыргызстандагы баягы тажылуу вирус менен ооруп атат деген азаматтарга ким дарттын белгисин коюшту билбейм да. Орустар айтып атат, биз тест берип атабыз. Тест берсе канча тест берди? Кандай дейсиз? Эгерде ушунчалык оору, кыйын оору боло турган болсо, кече көрдүңүз, Москвада түз эфирден Лев Лещенко ооруп калды деп 3 күн аябай ызылдашты, туурабы? Анан түз эфирге чыгара койду да, түз эфирге чыгара коюп айтты, мен эч кандай ооруган жокмун деди. Эсе алып баруучу айтып атат. Мүмкүн ысытмаңыз көтөрүлгөн деп. Жок, ысытмам көтөрүлгөн жок. Анда жөтөлгөн болсоңуз керек. Жок, жөтөлгөндө жокмун. Көрүп атасыз. Мен ооруган жокмун. Таптакыр оору жок мен. Жөнүндө барып, эмне болду эле десе, мен бир баягы кечеге барып айтып койдум эле тамашалашып дейт. Аны болсо, мына кече ушундай болуп ооруп калды, абалы өтө начар. Сиздин ден соолугуңуздун жакшы болуп кетишин каалайбыз деп аябай шоо кылышты. Англиянын премьер-министрин карап көрдүңүз. Борис Джонсон кечеден бери дуулдашты. Баягындай жасалма аппаратка коюшуптур, антиптир. Англия айтып атат, жок, кошкон жокпуз. Ал киши өзү эле дем алып атат. Жон гана ушул тынымсыз иштеп аткан ишти менин милдетимди орун басарым өткөрүп койдум деп айтып атса деле, жок, сен катуу ооруп атасың, өзүңдөн кетип баратасың. Кече теледен берип атат. Дали болсо өзүнүн акылында экен. Эми караңыз, бул вирус жугам десе, тандап барып жукпайт. Биринчи чоң кишилерден жуккан вирус бул Канаданын премьер-министринин жубайы, туурабы? Трюдонун жубайы. Ал эмне Ош базарына келип картошка сатып алганы келип жуктуруп алды. Кайдан жуктуруп алды? Же Германиянын жетекчиси Меркель. Ал эмне Дордой базарына келип шым сатып алып жуктуруп алды. Жугат десе, бул жуга турган жерде барып жугат. Анын дабасы, анын ар кандай дарттын дабасына жараткан өзү кошо берет. Бул чоң бир мындай бир оюндар. Эми сиз айтып өттүңүз, ушундай атайын чартердик рейстерди жасап, мигранттарды алып келсек болот деп. Бирок өкмөт бул ишти эмнеге жасабай атат? Сиздин оюңуз боюнча эмне себеп ушул? Эмне кармап турат ушуларды, мигранттарды өзүнүн мекенибизге кайтарып алууга? 3 нерсе себеби бар. Биринчиден, ошол нерселерди уюштурууга акыл жетпейт. Бул бир. Экинчиден, ошону уюштурайлы деген болсо дагы, булардын кадыр баркы жок, ошол мамлекеттер менен сүйлөшө ала турган киши жок. Тең ата сүйлөшө ала турган, Тең ата сүйлөшө ала турган, ошолордун бир жолун таап, барып акылдашып сүйлөшүп бере турган киши жок. Үчүнчүдөн, кайдыгерлик. Бардык башка балия түшкөндө кыргыз эли өзү чечип келген, өз маселесин өзү чечип келген, муну дагы өздөрү чечип алат деген кайдыгерлик. Буга чек жок. Мындай кайдыгерликтин чеги жок. Жана мага жооп берип аткан азаматтар кайрылып койсо болмок да ушуларга. Силер акылдуусуңар, силер эстүүсүңөр, силердин кадыр баркыңар аябай жогору, силер каттуу иштеп атасыңар. Мына Каракөлдүн акими айтып атпайбы? Президент да иштеп атат, өкмөт да иштеп атат. Иштеп аткан болсо 200 кишини, аба майданына келген 200 кишини алып келе албай эмне кылып атат? Россияны караңыздар, башка мамлекеттерди караңыздар, 100 миңдеген жарандарын ар кандай өлкөдөн чыгарып атат. 100 миңдеген. Бизде мына Казакстандын деле могу жерде чек арада калып калгандарды чыгара алышпайт. Канча мурдунун суусун агызышты. Канча изилишти. Иранда калып калган биздин баягы айдоочуларды, алыска сапардагы айдоочуларды 50 кишини чыгара албай канча азап чегишти. Ошону алып келе албай канча азап чегишти. Алып келиштин кажети жок. Алар ошол мамлекеттер менен сүйлөшүп койсо, алар өздөрү келип алат. Маселе ушунда турат.
алсыз, сауатсыз, анан кадыр баркы жок деп айтсам, дагы кээ бир докторлор тызылдап кетпесин. Бул чын. Жагабы жакпайбы. Мен ошол жерден Чубак Ажы жооп берген экен. Ошол илимдин докторуна караганда, Чубак Ажынын дүйнөлүк алкактагы ой жүгүртүүсү аябай бийик экендигин көрсөттү. Мадумаров вирус жок деп айткан жок. Бул вирус бүткөндөн кийин дүйнөлүк алкакта Кыргызстандын орду кайда болот? Биз кайсы жерде калабыз? Биздин экономикабыз кандай болот? Биздин жагдайыбыз кандай болот? Мына караңыздар, тажылуу вирус келип калыптыр деп, ачкачылык бул сенин бир тууганың эмес. Кезинде буудай өндүрүүчүлөрдү жок кылдык. Сырттан келген буудайга, уюндарга баягы бажы төлөмдөрүн алып салып, 3 тегирменчинин чөнтөгүнө иштеп берди. 1,5 миллиард сомдон. А бүгүн буудай өндүргөн кишилер жок. Эртең ушу тажы вирусуна деп шылтоо кылып, кээ бир мамлекеттер чек арасын жаап, сыртка un чыгарбай, буудай чыгарбай койсо, Кыргызстандын абалы кандай болот деген маселени айтып. Түшүндүңүзбү? Төө десең беди, беди кара көө дейт деген сөз бар. Мен башка маселени айтып атсам, сөздүн нугун башка жакка буруп кеткен, баягы кем чонтойлорго айтып коёюн. Мадумаров коронавирус бүткөндөн кийин биздин экономикабыз эмне болот? Күнүмдүк оокатын күнүм таап аткан, бизде нан бышырып аткандар бар. Базарда араба сүйрөп жүргөндөр бар. Күнүмдүк оокатын күнүмдүк кылып, баягы ашкана, чайканаларда, ресторандарда идиш жууп, пол жууп, күнүнө 400 сом, 300 сом, 500 сом акча таап жүргөн азаматтарыбыз бар. Алардын күнү эмне болот деген маселени коюп. Мына Россиядан жыл сайын 2 миллиард доллардан ашык акча келчү. 2,5 миллиард. Бул расмийси. А мүмкүн баягындай атам өрүп кой, апам өрүп кой деген акча менен келип аткандардын 3 миллиард доллардын тегерегинде акча келчү. Ошол акча Кыргызстанга келбей кала турган болсо, келбей калса, Кыргызстандын айылдагы, айрыкча айылдагы жашап аткан азаматтардын көргөн күнү эмне болот? Маселе ушунда турат. Азыр эми элибиз кыйналып турган убак, ушул өзгөчө кредит маселеси боюнча да сизден сурай кетейин дедим. Айрым банктар кредиттерди 3 ай мөөнөткө узартпай, убагында төлөгүлө деп шаштыбызды алып атат деген мекендештер бизге кайрылып атат да, аябай көп андай мекендештер ушул кредит маселеси боюнча. Ушул кредит маселесин кандай жол менен чечиш керек? Өкмөт кандай чараларды колдонуш керек ушул боюнча? Жана кайра Шергази мырза бир суроо айтасыз. Бул өкмөттүн колунан келбейт. Бул өкмөттүн интеллектуалдык потенциалы, тажрыйбасы жок, ага жетпейт. Бул глобалдык маселени чечүүдө ушундай сүйлөшүүлөрдү жүргүзүшүбүз керек эле. Ушундай программалар иштелип чыгышы керек эле, чукул аранын ичинде. Караңыздар, тескерисинче баягы күчөтүүчү жагдайларды көбүрөөк иштеп чыгышып атат дагы. Көчөгө чыкпагыла. А көчөгө чыкпаса, дасторконуна нанды сен салып бересиң. Бүгүн эгер жаздык буудайды себе албай калса, сен эртең балдарына унду сен алып барып бересиң. Кана жанагы 30да төөлөрдү коюп, 20да жылкыларды коюп, 10доп машиналарды коюп, улак чаптырып аткан азаматтар кайда бүгүн? Жок. Жок кала. Себеп шайлоо жок. Ошондуктан бүгүн ошол тажылуу вирустун шылтоосу менен ар бир нерсенин артында жакшылык бар дегендей, артындагы жакшылыктар ушундай болду. Биз 800дөп, 1000деп киши чакырып той өткөрбөсөк деле жашайт экенбиз. Бул сабап. Атышсызбы? Биз түн жарымга чейин бакылдап шакылдап кафелерде, чайканаларда чай ичпей, үйдө чай ичсек болот экен. Бул сабап. Кыргыздын кыз келиндери анча-мунчалары азан кармаганды кайрадан үйрөнүп башташты. Бул да аябагандай каттуу сабап. Эми Адахан Кимсанбаевич, сиз президенттик башкарууга өтүш керек деп тынбай айтып келесиз да. Депутат Курманкул Зулушев сунуштап жаткан президенттик башкарууга өтүү жөнүндө референдум сунушу мындай көпчүлүк сындап жатат да, ушундай учурда козгоп атат деп. Сиздин оюңуз кандай ушуга? Референдум боюнча президенттик башкарууга өтүш керек деген референдум боюнча. Акылдашышыбыз керек, талкуулашыбыз керек. Мен нече жылдан бери айтып келем, бизде күчтүү президенттик бийлик керек деп айтып келем. Референдум жолу менен чечишибиз керек дешет. Бирок ар бир нерсени талкуулай турган учуру болот. Бүгүн конституция жөнүндө сөз кыла турган маселе эмес.
Бүгүн референдум жөнүндө сөз кыла турган маселе эмес. Эсиңиздерде болсо, өткөн жылдын ноябрь айында Азаттыктын ыңгайсыз суроолорунда чыгып атканда президенттин алдындагы башкаруу академиясынын ректору Алмазак Наталиев референдум дегенде мен чочуп кеттим эле, аябай коркунучтуу ушул сиздин чыгарып атканыңыз депчи. Эсиңиздерде барбы? Өтө коркунучтуу. Болгондо дагы сиздин оозуңуздан чыгып атканы коркунучтуу. Демек, жогору жактан бир ишарат бар экен деп чочуладым. Мына ошол 3 ай өткөндөн кийин ушундай демилге чыгып отурат. Курманкул инимдин коюп аткан маселеси туура, бирок убактысы туура эмес. Убактысы туура эмес. Бүгүн биз ушул тажылуу вирустун кесепеттерин кандай кылып жоебуз, андан кандай чыгабыз, жылдан эсен айдан аман чыгуунун жолун издешибиз керек. Биз бүгүнкү күндө биринчи кезекте азык-түлүк коопсуздугун карашыбыз керек. Азык-түлүк коопсуздугу кандай болот? Бизди чек араларын жаап алып, кээ бир мамлекеттер чөгөлөтүп койбойбу. Ушул жагдайдан пайдаланып, өздөрүнүн жеке керт башынын кызыкчылыгын чечип албайбы. Мына ушул дарттын бүт баары бүткөндөн кийин Шергази мырза ушундай болот. Байлар байыраак болуп чыгышат бул оорудан. Кедейлер өтө кедейленип чыгышат. Билесиздерби? Ошондо социалдык маселе аябай курчу. Абдан курчу. Анда референдумдун дагы, конституциянын дагы кызыгы жок болуп калат. Ошондуктан курсагыбыз ток болуп, заманыбыз тынчыган мезгилде анан сөз баштасак болот. Бирок коюп аткан маселеси туура. Эл чечиш керек, эл тандаш. Элдин тандоосу бүгүн референдум өткөрбөй эле мен айтып коем. 90% күчтүү президент башкаруу керек деп айтышат. Жакшы. Эми бизде Инстаграмда убактыбыз бир аз чектелүү экен, урматтуу Адахан Кимсанбаевич. Мынакей азыр биз сиз менен 40 мүнөттөн ашык сүйлөшүп турбуз. Ошол элибизге акыркы сиздин кайрылууңуз болсо, мен бардык суроолорду, ушул элден келген суроолорду чогултуп, анан сизге берген аракет кылдым бүгүн. Акыркы сиздин элге кайрылууңуз болсун, ошо менен түз эфирде жыйынтыктайлы. Кайрылуу ушул касиеттүү элбиз. Мындан да көптөгөн кыйынчылыктарды басып өткөнбүз. Мен жана санап бердим. Кайсы мамлекеттерде канча ушул жерде көптөгөн сандар бар да, Шергази мырза. Испанияда өткөн жылы март айынын ичинде канча киши каза болгон, быйыл канча киши каза болгон. Италияда өткөн жылы март айында канча киши каза болгон, быйыл канча киши каза болгон. Эч айырма жок. Тескерисинче кээ бир мамлекеттерде кишилердин, кайтыш болгон кишилердин саны кыскарган. Тескерисинче. Мына көрүп атасыздар өзүңүздөр, блогерлер Кудайга шүгүр бар азыр. Испаниядан, Барселонадан, Италиядан тартып жиберишет. Кече бир видеону көрдүңүздөрбү? Алыска каттаган бир айдоочу Франция менен Германиянын чек арасынан өтүп келатып, комментарий берип өзү көрсөтүп атат. Түз эфирден көрсөтүп атат. Кана телекомпаниялар ызылдап аткан, километрлеп кезекке туруп калды, кайра кайтарып атат деген эч кандай будумчаң жок дейт. Мына Франция менен Германиянын чек арасынын ортосуна 2 мүнөттүн ичинде өтүп кетти. А бизде жөө басып келет. Чүй проспектине жеткенде кишилерди кармап алып, 15 мүнөт кармап алып. Бул киши 30 тонналык машинаны айдап алып, 2 мүнөткө жетпей Франция менен Германиянын чек арасынан өтүп кетти. Ошондуктан жанагы жалган маалыматтарды таратып аткандар бираз ойлонушса. Мамлекеттик кызматкерлер өздөрү да ойлонушу керек да. Россиянын дүйнөлүк белгилүү вирусологдору кайрылып атат. Бул тажылуу вирус силер айтып аткандай коркунуч эмес. Андан коркпоңуздар, тескерисинче башка дарттардан көбүрөөк киши каза болуп атат. Бул мындай жол менен берилбейт, жанагы бет кап тагып алсаң эле берилбей калбайт деген маселелерди жана Канаданын премьер-министринин жубайын, Англиянын, Германиянын жетекчилерин бекер айткан жок. Алар базарга картошка алганы бар, же пияз алганы бар, жуктуруп алган жок. Бул башка маселе. Элибиз биринчи кезекте
сабырдуулук деген касиет менен жашап келгенбиз биз аябайчылармыз. Караңыздар, мына сырттагы, Түркиядагы, Россиядагы, Кореядагы, башка мамлекеттерде, Казакстандагы биздин жарандарыбыз эртеңки күнүбүз эмне болор экен деген маселесин ичинде гана кайнатып, сыртка чыгарбай кетет. Бул эмне? Бул сабырдуулуктун белгиси. Эртеңки күнүмө 2 наным калды, 2 нан бүтсө кандай болот экен деп көчөгө чыгып ыйлап аткан жок. Бул дагы сабырдуулуктун, биздин элибиздин касиеттүүлүгү. Жөн эле алып барып чайканага камап коюп, 20 кишини бир жерге отургузуп жаткырып койсо, чук кетпей ошол жерде жаткан, бул дагы сабырдуу биздин Кыргызстандын эли. Алтын элибиз бар, керемет элибиз. Бирок элге жараша жетекчилердин жоктугу бул өкүнүчтүү. Ошол элди элдей кылып бапестеп колуна көтөрүп отурган кишилердин жоктугу бул өкүнүчтүү. Менимче ушул дарттан кийин биздин элибиз аябай каттуу бир жыйынтыктарды чыгарат. Караңыздар, бирөөлөр акча бербесе да жашай алат экенибизди көрсөттүк. Тойсуз да жашай аларыбызды көрсөттүк. 20-30 машинаны тизип алып үйлөнбөй эле койсок деле болот экен. Муну деле көрсөтүп атат. Макулсузбу? Мына көптөгөн нерселерге бизге сабак берилип калды. Шаарларыбыз, айылдарыбыз, сууларыбыз тазарып калды. Мына ушундай эле болсок болот экен. Тилекке каршы жаман жагы дагы бар. Бишкектин көчөлөрүндө канчалык машиналар азайган сайын көчөгө чыккандар жарышып жүргөндөй болуп каттуу айдашат. Инсафыбыз. Жакшыбызга дагы, жаманыбызга дагы, улуубузга дагы, кичүүбүзгө дагы, жетекчилерибизге дагы, элибизге дагы, калп кыйкырып жүргөндөрүбүзгө дагы, элим жерим деп күйүп жүргөндөргө дагы Аллах Таала ден соолук берсин. Жамандыктардан өзү асырасын. Асман жерден келген балалардан, куру доомат жалган жалаалардан, суук көздөрдөн, жаман сөздөрдөн биздин касиеттүү Кыргызстаныбыздын элин жараткан өзү сактаган болсун. Жаркылдап, мына ушул дарттан кийин дагы жадырап жаз келгендей күлүп жайнап көчөдө жолугушкан күндөрүбүздү Аллах насип эткен болсун. Аман болун. Чоң рахмат Атахан Кемсанбаевич. Дагы бир ирет биздин сунушубузду четке какпай маектешүүгө макул болгонуңузга терең ыраазычылык билдиребиз. Сизге чоң рахмат.